Az bir kilo tapat hoş geldin. Ayrı çıktı böyle. Sırtta. 24 gün жатmış жерге. Qancha жол дары иштиң, эмне дары иштиң? Bir to'g'riq tabletka dori ichgan yo'qmi? Mana эмне деп чыгарып атышат? Dorilarni deb chiqarayotgan. Айыктың деппи? Ayol. 9 jolu analiz aldı. Бияк 9 жол. 6 jolu burundan aldı, 9 jolu kandan aldı. Bitti kandı hiç bitmiyor bunlar. Бүгүн чыгасың менен. Bugün azından çıkarıyorduk, çıkarıyorduk. Kanından akşamını dönüyordu. Yok kalktı. Урматтуу адбаштыктар, урматтуу кыргызстандыктар. Биздин видео жазып атканыбыздын себеби көчө күнү, мурда күнү соц тармактарда ар кандай терс таасирдеги видеолор жарыяланып атат. Ар баш аймактык ооруканасында оорубаган кишилер деле 24 күн жаткырып алып анан бир да таблетка бербей анан жөн эле кайра каныбызды ичип бүткөнү калды дегендей маанидеги сөздөр айтылып атат. Эми биз буга жооп катары бизде ошол айткан бала жогору дене табы абдан жогору болуп 38-39 болуп келген. 5 күн бою ага күндүр түндүр ар кандай растворлор куюлуп, дене табын түшүргөн таблеткалар берилип, андан сырткары күчтүү, абдан күчтүү дегилген бир эмес 2 антибиотик берилип атып, ошол рентгенде пневмония, 2 тараптуу пневмония деген диагноз коюлуп атып, анан ошо биздин кызматкерлерибиздин аткарган жумушунун натыйжасында ушул бала бүгүнкү күнү көчөгүнтүп чыгып кетип атат. Анан эми мунун айткан сөзүн жанагындай калп айтканын эми өзү Кудайдын алдында жооп берер, анан буну өзүнө койдук. Биз болсо жалпы адбаштыктарга, бизге жардам берип аткан биздин жердештерибизге терең ыраазычылык айткыбыз келет. Анткени калктын көбүнчөсү биздин жумушту туура көрүп, бизге ыраазычылыгын айтып, бизге ар кандай жардамдарын берип атышат. Мисалга айтып келсек, көчө мурда күнү дагы тамак жасап биздин кызматкерлерге таратып берип атышат, продукт алып берип атышат, бизге ар кандай бизге керектүү коргоочу каражаттарды алып берип атышат, маскаларды, респираторлорду, халаттарды, ар кандай фонддор бизге жардам берип атат. Мамлекет тарабынан бизге саламаттык сактоо министри аркылуу келип атат. Кыскача айтканда, бизге азыр коргоочу каражаттар, дары-дармек боюнча маселе жок да. Анан биздин бүгүнкү күнү жаткан бейтаптардын арасында дагы көбү бизди жакшы сөздөрдү айтып, биздин кыздарга, биздин кызматкерлерге ыраазычылыгын айтып, мына өз көздөрү менен ошолордун кандай кыйын абалда, кыйын мындай шартта кыймыл аракет жасап, ошолор иштеп атканын өз көздөрү менен көрүп, чынында аябай ыраазы болуп, рахматын айтып атышат. Анан эми мен биздин кызматкерлердин дагы ошол эмгегинин арты менен бүгүнкү күнү биздин ооруканада оор абалдагы киши жок, баардыгы жакшы, баардыгы абалдары туруктуу. Анан эми мына биринчи болуп 2 кишини чыгардык. Анан ушул чукул арада 2-3 күндүн аралыгында дагы ПЦР анализдери терс натыйжа берип келсе, биз дагы бир топ кишилерди чыгарганга уже даярдап атабыз. Анан эми мен эмне айткым келет, биздин кызматкерлер ушундай оор абалда эч кимиси кетип калбай, жумушун таштап салбай, баардык ошо элибизге, жерибизге кызмат кылалы деп күндөп түндөп кызматын аткарып атат. Мен ошолорго, биздин кызматкерлерге терең ыраазычылык билдирип, ошолорго ден соолук, кайрат, сабырдуулук каалагым келет. Анткени чынында оор болуп атат иштеш. Анан иштеп жатып, анан жанагындай сөздү уккан биз үчүн 2 эсе оор болуп атат. Анткени мындай айтылган сөздөр биздин
кызматкерлерин, биздин жалпы коллективдин эмгеги мындайча айтканда жууп кетип атат да. Анан эми аны айтып атпайм, дагы бир жолу өздөрүнө коюп алып, анан биз болсо эми бизге рахмат айтабы же айтпай коебу, ага карабай эле иштей беребиз. Өз кызматыбызды аткара беребиз. Анан мен ойлойм ушу жалпы элдин биримдиги ошол биздин коронавирус менен күрөшүп атканга жакшы жардам берип, ушул биз жалгыз дарыгерлердин колунан эчтеке келбейт, элибиз дагы кичине бизге жардам берип, карантинде отургандар үйлөрүндө отуруп, калгандарыбыз болсо бири-бирибизден жанагындай дарыгерлер айткан, биздин кызматкерлер айтып аткан жанагындай эрежелерди сактап, колду бат-бат жууп, башка кишилер менен мындай контактты азайтып, көбүнчө үйдө отуруп, ошентип бизге жардам берсе, биз ушул коронавирусту эртерээк, ылдамыраак, батыраак мындай каражатты аз коротуп жеңет элек да. Анан эми жалгыз врачтар эле баардыгы эрежелерди аткарбай эле улам келе берсе эле, анан көрүп атабыз, өнүккөн өлкөлөрдүн саламаттык сактоо системалары дагы көтөрө албай кетип атат. Ошон үчүн элибиз менен бирге болушубуз керек. Баардыгыбыз биримдикте мындай чогуу ынтымакта ушул ооруну жеңишибиз керек.